Эмне үчүн сен эмес? Сен дагы бардык нерсени кылсаң болот. Сен дагы бардык нерсенин колунан келет. Сен дагы адамдар сыяктуусуң. Сен дагы эки көзүң бир мээң бар. Эмне үчүн алар кылган нерсени сен кыла албайсың? Эмне үчүн алар ойлонгон нерсени сен ойлогонго акылың жок? Качанга чейин болбогон себепсиз керексиз нерселерди өзүңдүн ичиңде, жан дүйнөңдө сактап жүрөсүң? Мээңди кара, 95% керексиз ойлор, керексиз жаман нерселер. Ашказаныңды кара, жеп аткан нерсеңди кара, жан дүйнөңдү кара. Алдыга аракет кыл. Балким сен азыркы чыгарган чечимиң, сенин 2-3 урпагыңа жете турган байлык болсун, иман тарбиясы болсун, бардык нерседен үлгү болуп коюшу мүмкүн. Бир эле бара айылдан чыгып, дүйнөгө барып, дүйнө жүзүндө, эч ким чыга албаган жерлерге чыгып келип атат. Кичинекей айыл, шарттан шылтоону шарттардан издебе. Сен өзүңдө бардык шылтоо, өзүңдө өзүң жаппа. Коюп жаткан шылтоолоруңдон күчтүү бол. Айылдын бурчунда кичинекей мектеп, бузук, ремонту жок. Бирок ошол жерден дүйнө чемпиондоруна чыккан, математика, химиядан дүйнө окумуштуулары чыккан. Болсо айылдагы кичинекей мектеп. Айылдагы бир кичинекей спорт зал, бирок дүйнө азыр карасаңыз спортсмендерди, баягы күрөштөн болсун, чыгып дүйнө жүзүнө, Парижге барып, байракты желбиретип келишип атат. Урматтуу мекендештерим, урматтуу жигит, ойгон. Алар ойлонгон, алар кылган ишти сен да кыла аласың. Сен да колуңдан келет. Шылтоолоруңдан күчтүү бол, өзүңдө өзүң жең. Согушта бирөөнү жеңиш оңой, бирок өзүн жеңген адамды жеңиш өтө кыйын. Себеби ал акырга чейин барат. Туура приемду билбеши мүмкүн. Баягыда секрет ударларды билбеши мүмкүн, бирок ал акырына чейин барат. Эки адам урушуп кетсе, өлүмдөн коркпогону жеңет. Чечимиңди туура чыгарасың деген үмүттөмүн.